Сейит Жетимешев ел арасында жаңы құмарчы шығарманы оқыған жана аудиолоштырған Адилет Чубаков. Бешинчи аудио бөлім. Далмаңдайында тұрған Мейілханды көріп, ошол же ошол эмеспи деп чоочугандай карап, кетенчиктеп кеткенде «Эмне тааныбай калдың ба?» деген Мейілхандын назик үнү чыкты. «Кантип тааныбай калайын? Карлыктан көзүм кардыга калган го», деп Дыйканбек кекечтене калып күлдү. «Какшыгыңды кылчы, сен жашарып баратыпсың. Мына мен айтпайсыңбы карды?» деп Мейілхан ойлуу тартты. Бул сөздүн чындыгына көз жетпей Дыйканбек бир кезде кырдач, сулууча мурду азыр мокогон эски ороктун кырында ийрейип, жаш бактектин көзүндөй жылтырап, ойноктоп турчу каректери азыр сузданып, ууздай таза ак жумал жүзү азыр боорорукчан кичиникиндей кара көк тартып катып калган Мейилханды алдыртан уур тиктеди. «Ырас, баягы кыз кезиңдей эмессиң, бирок ар бир кездин өз прелести бар эмеспи?» деп ойлоно калгандай, тырык мурдунун таноолорун дындыйтып, оңурайтып, көктү карап, «Опей, пересетка кыла турган остановкага келип калыптырмын», деп троллейбустан түшүп кетти. Дыйканбек Мейилханды көргөндөн кийин денеси ого бетер жумшарып, жүрөгү ысып, көңүлү көгүлжүм калган көпөлөктүн канатындай каалыгып көтөрүлүп, үйүнө кандай жеткенин байкабады. Ал үйүнө келди да газга суу куюп, ысык сууга салса эле өзү эрип кетчү кофеден ичип, столундагы кол жазманы карай баштады. Машинистка материалды мизилдетип таза баскандыктан Дыйканбек улам бир тамганы таштап кеткен сөздөрдү оңдоп, анча деле убары болгон жок. Ошондо көзү чылпактаган музоо кирпик машинисткага ичи жылыды. Бирок жана аркасынан чаң чыгарып калганын эстеп, үлжүрөмүш болуп куулган машинистка келин кимдин материалдарын басып жатканын билет да. Антпесе мынчалык таза баспай калсын, деп ойлоду. Ал өзү кимдин материалын жан талашып окуп, эмне үчүн далбас уруп жатканына маани да берген жок. Ал барактан баракты карап отуруп, үйдүн ичи караңгылап, жазылган жазууну окуй албай калган учурда башын көтөрүп, курсагынын ачканын сезип, ашканага кирип, чай коюп жатып, бүгүн аялына берген тил катын эстеди. Дина папасыныкына кетти деп ойлоду. Бул учурда анысы басмакананын душуна жуунуп, чач тарашка кирди, чачын тармалдатты. Киного билет алып, бир жакын кишисин күтүп жаткан селкиге окшоп, Жашылбак бульвар менен ары бери басып, бир караган адамга мүчөсү жалаң сулпеттен тургансып, баскан сайын былк-сылк этип, кандайдыр бир локуйган түлөндү элестеткен сокубаш философту көз менен издеп жатты. Көздөрү бүтүйүп, кашынын баары жогу байкалбаган, бир кезде тилинип кетчүдөй титиреген балтыр эттери азыр шөлпөйгөнсүп шалбырап калган баягы бир моюн буфетчи катын Динаны көрдү. Ушул учурда Дина философту эңсей күтүп, денеси ысып, бирок сааттын жебеси жепилдей жылган сайын денеси муздап, кабагы бүркөлгөнсүп, кыңырылып турган. Анын бир кезде өзү балканактай балтыр менен орой кыскан, кабыргасы саналган Дыйканбектин өмүрлүк жары экендигин билбей эле, «Ол да бечарамай, күйөөңдөн башка эркек күтүп эрдиңге берсип турган экен, башы алтын аягы күмүш болсо да ойноштун иши ойнош. Бүгүн анын алдына төшөк же олпак болсоң, эртең көнгө чапкан талпак болуп каласың. Ошондуктан жаманбы жакшыбы Кудай эриңден айтсын. Башканы коюп эриңди алаканыңа салып тапта. Акыры убайды ошондон көрөсүң», деп оюн чынга салып, күлүп, Динага тийишип өттү. Ошондо анын көздөрү ого бетер бүтүйүп, жапкактары шишигендей бөрсөйүп, таптакыр көрүнбөй калды. Дина дароо жооп бере албай, кемшейген эектерин кыймылга келтиргенче, тиги аял бели кайсы же койругу кайсы экендиги билинбей, балтаңдай басып узады. Дина жапалдашынан келип, эткелдигинен арка мойну билинбей, дарбыздай тоголонуп бараткансыган тиги аялды аркасынан карап, «Ушул тирүү бочка тамак сынаты?» деп кумсарды. Бирок денесинин жарымын арнагысы келип, оттун табына кактагансып күткөн философу канчалык зарыкса да келбеген соң, өзүн эмеле өзү кемсинткен аялдан кем ойлоду. Шаардын көчөсүндө каршы терши жыбырай басышып, ар кимиси өз тиричилиги менен жүрүшкөн адамдар бет алып жаткан аба Динага аба эмес, оор кургошундун буусундай туюлду. Күрөң саргыч, суюк каштарынын учтары тескери кайрылчудай тиктийгенсип, троллейбустун аялдамасына бет алды. Талмут туура көчөдөн өтүп баратып, Динага капилеттен жолугуп, анын алдында бир күнөө кылып койгонсу уялып, көздөрүнө теректин ак пырлары түшүп кеткенсип, эки колу менен алмак салмак ушалап,
эмне дерин билбей жөн эле Динажан, иштен кеч чыктыңбы деп курсагын бөрсөйтүп мордун бышылдатып туруп калды. Дина чочугандай: жанагы сенин басмачы досуңдун жаны жок, баарыбыз карыйбыз, ошондуктан жаш кезде кандидат болуп коюш керек десем деле кулагына илбейт деп ыйлап жиберчүдөй ызаланып сүйлөдү. Талмут шашпай уч жагы желеп, мукурайган туфлисинин башын тиктеп күлүмсүрөп: Динажан, орус тилин эч кимден сурабайсың, кургазоруң болсо биздикинен дегенен, 12 мүчөң болсо таң ашкан чалыш байталдыкындай жарап турат. Любой профессордун алдынан бир буралып басып кетсең, сен очный да, завочный да аспирант кылып алат. А менин басмачы досума сен камсанабай эле кой. Ал нанды төбөлөп туруп ташты тешип кетчү жигиттерден. Дыйканбек сенсиз деле кандидат болуп коюш керек деп менин жетекчимди мактап жүрөт. Дыйканбек оозек болсо да пайда чыкпас бирөөлөрдү мактабасын билесиң го деп калжың кулжуңга салып, чарпып тийип ичиндегисин айтып таштады. Дина кечелип өзүн сыга кучактап, бакка такаган киши жөнүндө эч нерсе билбегендей, аны менен эч иш болбогондой кумсара зымырайып, түк да ооз ачпады. Талмут жана өзү сүйлөп жатканы менен Дина менден философ тууралуу жок дегенде айткан сөзүнө бек немеби же жокпу деп сурайт деп ойлогон жок. Жок, Дина сурабады. Талмут аны аялдама жакка узатып басып, философ жөнүндө сурабаганың дурус, ал сага бир дүрдеткен шок сезимине суу септирип, мүмкүн сени кандидат кылса кылар. Бирок экинчи жолу элирген тентек сезимин сага көрсөтпөс. Ал ошондой киши деп ойлоду. Аялдамага келишкенден кийин Талмут айыптуу кишидей оң жагына жапырган 4-5 сантиметрге араң жеткен чачын сылап: Эми Динажан, мындан ары өзүң кет. Сен болсо үй жайлуу кишисиң. Мен болсо кайда барса бытпылдык бойдокмун деп тамашалады. Талмуттан ажырап троллейбуска түшкөндөн кийин Хансияда философтун экинчи жолу өзүнө мээнибесин, эмнегедир Талмуттун таптакыр башканы сүйлөгөн сөздөрүнөн узатып басканынан Дина күдүк сезди. Ушуну сезген сайын анын денеси делбеленип, кайра ысып чыкты. Ал убада боюнча папасыныкына барбай түз эле үйүнө келип, кол жазманын акыркы беттерин үңкүйүп карап отурган Дыйканбекти аркасынан кучактады. Адегенде оң кулактын түбүнөн жыттап, эзилип кетейин деп эзиле албай, анан сол кулактын түбүнөн жыттап, денесин таштап, демин ичине алып дымыды. Кечетен бери мени көрбөй сагынып калгангу деп Дыйканбек аркасына кылчайды. Тек гана милдет үчүн кыймылдагансып, Динанын эрдине эрдин тийгизди. Колго жасалган көлдөлөң төшөктүн үстүнөн турган Дина ваннага кирип жуунуп, ашканага барып чыркыратып картошка кооруду. Ашканадан чыгып, баягы бойдон эски кара пальтону жамынып жатып калган Дыйканбектин үрпөйгөн чачынан жыттап: "Тур, тамак ич", деди. Дыйканбек бир жак тизеси айрык, бир жак тизеси жамачылоо, үйдөгү ич ушумун топчуланып жатып, чачынан жыттап, ашканага кирип бараткан аялдынын кер жее тырышкан көк желкесин көрүп, 5 тырмагын ийрейтип, беттен апчый турган чекир көз ургаачы мышыкты элестетип шалдая түштү. Бирок сыр билдирген жок. Коорулган картошкадан 2-3 кашык жеди да тойгонсуду. "Бүгүн аябай чарчадым. Бир неме жая салчы жаталы." Дина Дыйканбектин айтканын эки кылбай эпилдеди. "Пружинасы булпулдаган Варшава керебетине караганда пол жакшы экен", деп болгон төшөктүн баарын алдыга төшөп, шалдыраган эски шфанерден жаңы жуулган шешептерди алып чыгып жая салды. Жамынчу адыялдардын кирдеген каптарын тазасы менен алмаштырды. Дыйканбек жаткандан кийин Дина лампочканы өчүрүп, ич көйнөгүн чечип таштап, мурдагыдай кумсаңдап муңсаңдабай, жымырылып жылып, чалкасынан жаткан Дыйканбекти кучактап, бетинен өпкүлөдү. Чын эле чарчагандыктан бат эле коор этип кеткен Дыйканбек уйкусурап, тетирип оодарылды. Дина аны кучактаган колдорун тартып алып, көзүнөн кылгырган жаштын сызылып агып, оозуна чейин жеткенин туздуу даамдан улам сезди. Ал көзүнүн жашын адыялыга капталган ак шейшептин чети менен арчып, оорулуу тундуда уктоого аракеттенди. Эртең менен Динанын чачы баштары уйгак чабышкандай уйпаланып, же кара эмес, же күрөң эмес көздөрү китирейип, төшөктөн чайналып турду. Дыйканбек Динанын бул кейпине көңүл бурган жок. Ашканага кирип, ачыккан күчүкчө нан менен түндөгү картошкадан колгой-чолгой согунду. Столдун үстүндөгү кол жазманы колтуктап, эшикке чыгып баратып, күзгүгө каранып чачын тарап жаткан Динаны: "Өзүңдү начар сезип турасыңбы? Жумушка барбай эле койсоңчу", деп бетинен өбүш этти. Дина бул өбүштөн сөз менен айтып түшүндүрө алгыс, ар ким өз башынан өткөргөндү гана сезе турган, жийиркеничтүү бир нерсе бетине жабыша калгансып ичиркенип, дароо бетин арчыды. Бирок ваннага кирип, бети колун кайра жууп, күрөң саргыч шойпойгон суюк чачын нымдап,
желкесине түйгөндөн кийин бул сезимди кайрадан унутту. Дыйканбек троллейбуска түшүп, отургучка отурбай кабинанын арткы бурчуна коочуюп жабышып, кабагын үтүрөйтүп, көңүлү бир нерсеге түпөйүлдөнгөнсүдө. Бирок жанынын тереңинде кимдир бирөөлөр менен 21 ойноп, колуна же туз, же король тийгендей ана басам, мына басам деп башканын баарын унуткара кумарданып баратты. Ал басмасынын босогосун аттап, редакторлор иштөөчү бөлмөгө кирбей, түз эле 2 кабатка директорго чыкты. Кабинеттин эшигинин алдында отурган ордунан оңой менен козголбогон, козголсо да чоң боз таш жарылчактай көчүгө ары бери бир буралып жатып араң козголгон. Элүүлөрдөн өтүп калган секретар аялдан уруксат сурабай эле директордун эшигин ачты. Кабинетте эки бетинин отун кызартып, кечеки кенже редактор отуруптур. Дыйканбек киргенде кенже редактор сарала гүлдү синтетика кездемеден тигилген көйнөгүнүн түрүлө калган этегин төмөн тартып жымырылып кете турган болду. Директор кумардана соруп жаткан төрө папиросун гүл какчу айнекке коюп, отура бер дегендей ээк какты. Анан маңдайындагы чоң столдун туурасына коюлган кичинекей столдун капталында отурган Дыйканбекке ишиң бүттүбү дегендей көз айнектин ары жагынан чочконун торопойунун узун сары кирпиктерине окшогон кирпиктерин үлүрөйттү. Мындай адат директордун табигый же үйрөнгөн көнүмүшү экенин Дыйканбек билген жок. Бирок көз караштан директордун эби келсе улууга да, кичүүгө да тең туш болуп, ар кандай ишке бара бере тургандыгын сезди. Директор болсо Дыйканбек ордунан тура калып, кол жазма салынган мукоба папкенин бүчүлүгүн эпилдете чечип, үңкүл-мүңкүл кыймылдаганын көрүп, бул жигитте жаткан экен, цирктин үйрөтүлгөн итиндей жаладей турган жерди тили менен зыпылдатып, шыпырдей турган жерди куйругу менен мизилдетип турган эркулдардан экен деп дароо түшүндү. Кол жазманы барактап чыгып, ишти ойдогудай бүтүргөнүнө муюду. Тайпаңдын үстүндөгү оту өчүп бараткан папиросын алып, түтүнөн буркурата соруп, кечинде ужин уюштурчу, Дыйканбек аялы менен мен болом, деди кенже редактор келинге. Пожалуйста, келиңиздер, деп ал эриндеринин учтарын тишин көздөй бүйрөп, жымыйып чыгып кетти. Директор алдында жаткан китептердин жаңы келген сигнальный нускасын карап, абышка кандай, көлүгүчтүү жүрөбү, деп мурду менен күңкүлдөдү. Дыйканбек сөз кайнатасы жөнүндө болуп жатканына илгиртпей түшүндү. Ооба жүрөт, сизди абдан жакшы тааныйт экен. Дыйканбек директордун алдында кишини көргөндө куйругун чорт кесип, келтеңдеп ачкан кескелдирикче мурт сүйлөп, башын бирде оңго, бирде солго чукул жыгып, купшуңдап койду. Директор шашпай, абышканын чыкпаган дөбөсү калбаган өтө кыйын кишилерден го. Обул исполкомдун төрагасынан тартып, филармониянын администраторуна чейин иштеди. Акыры бактысы бар экен. Тууган эмес, турдаш тууган дегендей, турдаш карындашынын күйөөсү минтип облусту мыкчып, өзү болсо эңкейип калган кезинде базарком болуп майталыкка мыкчып отурат, деп уртун чулчуйтас соргон тамекинин түтүнүн бирдемеси унут калгандай үйлөп жиберди. Сенин бажаң өтө кыракы киши, деп областтык масштабта иштеген сыпаа кишини мактап ийди. Мындай адат жалаң бул директорду эмес, дагы кайбир жетекчи сымак кызматта жүргөндөргө сасык тумоо илдетиндей жуккан эле. Анткени сыпаа кишинин айрым чечкен иштери тууралуу кээ бир кызуу кандуу журналист, жазуучу, илимпоздор байкоостон эч жамандыгы жок эле сын пикирлерин айтып калса, ал сыпаа кишиге кээде бузулуп жетип, сынчыл байкуштар шорлоп калчу. Ошондон сактанышып, эби келсе дагы, келбесе дагы, чын диттеринен сыйлашса да, сыйлашпаса да, сөздөрүнүн аягын жамаачыга окшотушуп, мактоо менен бүтүрүшчү. Мындай сөздөрдү мына бул Дыйканбекке окшогон бажа сажалар, жек жаат мек жааттар, жагымпоз пагымпоздор сыпаа кишинин аялына телеграфтан мурда жеткирип турушчу. Аялы болсо төшөккө жатканда түндүн бир окумуна чейин сыпаа кишинин кулагына куйчу. Директор мына ушундан чоочуду, бирок майтарылбас жайсаң ичак түрмөдө отурчу немеле деп айтып жибере жаздап, бактысы бар экен деген сөз менен алмаштырып, оңдоп кеткенине ичинен кубанып, көңүлү жайлана түштү. Ал түгүл балекет басып түз айтып алсам, мындан бешбетер Дыйканбекке алаң көз коен болмок экенмин деп, оюндагы чындыгын өз убагында таразалап калганга, ниетинде тоболонуп күлүмсүрөп койду. Дыйканбек күлмөк түгүл эки кашынын ортосуна салмоордун ташы зыркырап учуп келип тийгенсеп, муштумдай кылып түйүп, же кубанарын, же кайгырарын билбей бушайманданып, директордон чыгып иштей турган столуна барып отурду.
тартмасынан калың кол жазманы алып чыгып, аны окумак турсун, бетин тескери аңтарып, актай жагына колундагы карандаш менен ар кандай үч буруштуктарды чиймеледи. Каштын быткылындагы түйүнүн жазбады. Негедир Зыйнаттын күйөөсү Оштогу бир чоң совхоздо директор, өзү болсо эл агартуунун отличниги болуп, бала бакырасы кордойдун мандалагындай бар пая ачылып жашап жатканын ойлоду. Эгер Зыйнаттын агасы болуп, ал Мейилкандын агасы сыяктуу чоң кызматтын башын мыкчып турганда, ошого үйлөнүп калат элем деген эч жактан берки эсеп жоттуу оюн кайрадан эсине кылт эттирди. Мейилкандын теңине албай кеткенин ойлоп, азырда ич ачышты. Үшүк уруп, таптакыр даамы кеткен чимирчек сыяктангансыган Динаны көз алдына келтирди. Негедир туюкка камалгансып кыжынды. Директор Дыйканбектин саздын чиркейиндей чалды куйду. Башка бирөө эмес, өзү аяк башын таба албай жаткан оюн кайдан билсин? Шум күйөп ала, ишин иштетип алып, бөлкөн тайына келгенде билмексем болот деп үтүрөйүп жатат го деп чочулады. Бөлүм башчысын чакырып, Доордош элдердин аңгемелери боюнча жыйнакты Дыйканбек түзсүн. Договорун дароо толтуруп бер, эртең тыйынын алсын, деди. Бөлүм башчысы кыңк этпеди. Келишим договорду түзүп, директордун колун койдуруп, бухгалтерияга өткөрүп таштады. Келишим договорго кол коюлуп жатканда Дыйканбек жымыйып күлдү. Анткени колхоздун алмасын уурдап сатып жүрүп да, мынчалык акчага ээ болуп көргөн эмес. Ушул жымыйган күлкү Дыйканбектин башындагы уюлгуй куюлган ой-пойлорду жел айдагандай таратып жиберди. Как жыраган кайкы тумшук кайык кептенип, мурдун чүйрүп калган кара туфлисин карап, кечинде бакыйган директор менен сый тамакка апарарын, эртең алаканы толгон акчаларын ойлоп, бул өңүмбү же түшүмбү дегенсип, эки колунун сырты менен көзүн ушулады. Кубанса да, кыжырданса да, көзүнүн сурмасы чийим-чийим бырышып, кетирекей топчу мурдунун таноолору эдирейип, ачууланганы же күлгөнү билинбеген Дыйканбектин маңдайындагы столдо отурган кызматкер баятан бери аны таң калгансып тиктеп отурду. Анан бир гана ооз «Не болсо да бактың бар жигит экенсиң» деп чын айтканы же какшыктаганы билинбей, ордунан туруп ары бери ойлонуп басты. Ошол кезде сырттан жалдуу тору байталдын кучакка толгон куйругундай тармалданышкан кыскара калың кара чачын бир өрүп туруп, сол акырегине таштап койгон, каралчыдай бадырайып ойноктогон көзүнө учтары жылт-жылт эткен түндөй түнт каштары жарашып, шарт-шурт кыймылдап шакылдаган Зубайдат аттуу күйөөсү менен ажырашып кеткен келин кирип келди. «Ай, сиз өлөңдүү жерден суу издеген опаз кейиптенип, башыңызды жерге салып, аркы-терки жыбылжыбай гранкады тезирээк окуп бериңиз. Мен бир жумуш чыгып калып, эрте кеткен жатам», деди. Зубайдаттын сөзүнө башкалар бир сыйра күлгөндөн кийин, жанагы ары бери басып турган кызматкер оозун ачып, маңролонуп, «Пай, балак этип эркек көрсөң эле, сен мени баса калганча, мен сени баса калам деп жулунуп эле турасың», деди да столун көздөй имерилди. Бая күлүшүп жарктана калышкандар дагы орошо-морошо күлүп калышты. Терезенин ачык көзүнөн желбиген желге соноо чачтары үлпүлдөгөн Зубайдат: «Ай кантейин, эрден эшек үрпөйт деген ушул да. Сен дагы бир катынга күйөө болуп жүргөндүрсүң», деп шаңкылдап күлүп чыгып кетти. Бөлүм башчысы мыйтыгы бүкүр чыпалагы менен столдун үстүн тырсылдатып: «Зубайдатка окшогон аялдар эмне үчүн эркек болбой калгандарына таң калам. Жакшы жаман экенин билбейм. Ушундай зайыптардын башы менен кошо жатчу бир кумарлар бар. Булар качан болсо бийликтеги эркектерге сүйсө да, сүйбөсө да кей болуп эле жүрө беришет. Башка эркектерге ооздору менен опуй-топуй сүйлөгөн менен түрөп түшкөн чачынын жалгыз талын карматышпайт», деди. Алиги кызматкер бөлүм башчысын дагы маңыроо тиктеди. Пай, андан мындай бикечтердин канында мансапкорлуктун өздөрү билбеген угуту бар болуш керек», деди. Анан чочугансып, чач менен жерге кирсин», деп бир нерседен ичиркенгендей бөлүм башчыны жактырбай кагып, алдындагы гранкага үңүлдү. Анын бул жорогуна олтургандар агыл-тагыл күлүп калышты. Кызматкерлер түшкү тамакка чыкканда Дыйканбек жалаң кызыл дандын үстү менен басып келаткан короздой мурдагыдай үңүрөйбөй, эки жагын карап койкоктоду. Солуй түшкөн жалбыздын жалбырагындай көңүлсүз бозоруп, басмакарадан чыккан Динаны ээрчитти. Кечки саат 5ке чейин катардагы столовойдун баасы менен, андан кийин ресторандын баасы менен тамак сатчу жайга киришти. Сорпосу тунугураак, эти азыраак борш ишип жатышкандай Дыйканбек: «Бүгүн иштен эртерээк чык, директор бизди мейманга чакырып жатат», деди. Дина кашыктагы боршун бала бакчадагы кичинекей кыздарча ууртар-ууртамаксан болуп, Дыйканбекти алая карады. «Мен барбайм». «Эмнеге?» Дыйканбек таманына чөңөр киргендей үрпөң этти.
Дина шашпай Дыйканбекти көпкө чейин тиктеп туруп, "Сен лакейсиң" деди. "Я?" деп Дыйканбек мурдунун үстүндөгү тырыктары кайрадан айрылганча кубарып, аялын жактан ары тартып жибере жаздап элден уялды. Ресторандын ичинде толгон токой элдин көзүнчө чуу чыгаргандан именди. Официанткага тыйын төлөп, эшикке чыгышып, элден четтешип, Чүй проспектisi менен Мечит көчөсүнүн ортосундагы тынч аллеяга түшүштү. Ресторандан боолугуп чыккан Дыйканбек корс этти. "Сен мени аскарбит эткениңди качан коесуң?" Дина күрөө тамырларын көгөртүп, "Мен сени аскарбит этейин деп ойлогон жокмун. Мен сени карап отурсам, эмнегедир көзүмө ушундай элестеп кеттиң, кечирчи мени" деп жаны кашая күйгүлтүктөнүп, көзүнүн жашын тегерентти. "Эмесе иштен эрте чык" деди Дыйканбек арыгынан өлчү букачар кейиптенип, көзүн сүзүп коркутуп. Анын коркутканына Дина анча маани берген жок. Анткени чыны Дыйканбекти кордоюн же кемсинтейин деп ойлогон эмес. Жанагы сөз жөн эле уядан булт берип учкан чымчыктай оозунан бырп эткен. Мунун ырастыгына ынанган соң Дыйканбек Динаны басмаканага кийирип жиберип, Жашылбак бульвары менен түштүктү көздөй баратып, канчалык унутайын десе дагы, Динанын жанагы сөзү кайта-кайта көңүлүнө ойноп, дене пенеси талыкшып, басылгансып барып, жол боюндагы скамейкага шалдая көчүп басты. Эки колун скамейканын арткы сүйөнгүчүнө арта салып, өктөп үшкүрүп, уктачудай көзүн жумуп, далайга чейин соолуп отурду. Катындын чачы узун, акылы кыска, кыйындыгымды көрө албай жатат деп, кескин бүтүм чыгарып, ордунан турду. Алтын кыз көчөсү менен чыгыш жакты көздөй кайрылганда, дамбырбай чатыраган анар жүз, сырттан окуган келинди тамашалай жандап, Актайлак кафесин көздөй багыттап бараткан Түлөн философту көрүп, үйчүңдөп жүгүрүп барып, "Макалаңызды окудум агай. Андагы маселе Кыргызстанда эмес, Союзда козголо элек" деди. Чындыгында Дыйканбек макаланын ар кайсы жеринен чала чарпып көз жүгүрткөнү менен жакшылыктуу окуй да элек болчу. Түлөн философ жыргализм жашоодон семирип булчуйган эки уртун салаңдатып, сүйлөгөндөн эринип ыксырагандай "Рахмат" деп гана койду. Ага каранда жанындагы сырттан окуган заводчик келин кызгылт сары каштарын наздана кагып, "Агайыңыздын макаласын абдан мактап калдыңыз. Жүрбөйсүзбү биз менен?" деди. Дыйканбек бүгүн болбосо эртең бул философко ишим түшөт, көп эле тең турсуна бербейинчи деп өзүн жөнөкөй кармады. Тиги келиндин каш кагышы Дыйканбектин жылдызы үчүн эмес, эл журтка аты аталуу десе аталуу, мазалуу десе мазалуу, Түлөн философ менен жандашканына жетине албай делебелүүнүн белгиси эле. Муну сезген Дыйканбек бат эле алардын жанынан кеткиси келди. Алардын жанынан узаган соң, ушинтип корголуп басынып жүрбөй, бакыйган бир киши болоюн деп жүрсө, жанагы ырыс кесер катынды карабайсыңбы? Олук башын кичик кылып, директор чакырып жатса, барбайм деп кергиштегенин. Барбай эле көрчү, деп оюн кектүү бүтүрдү. Ал басма жакка кайрылып баратса, базар тараптан эки сеткага толтура жашылча-машылча, жер жемиш салып көтөрүп келаткан кенже редакторду, эки колунда тең олчойгон сумкалары бар, суу түбүнө чөгүп кеткен тегерек көз айнектей, көздөрү терең чүңүрөйгөн арык чырай сары жигитти көрдү. Жигиттин жылбырскы сары чачы сол кашын көздөй тоголонуп жапырылып, негедир кабагында көлөкө бар. Дыйканбек бул жигитти не болсо да кенже редактордун күйөөсү деп болжоду. Рас эле ал жигит анын күйөөсү болчу. Мында 3 жыл илгери Пединститутунун математика факультетин бүтүрүп, шаардагы бир заводдо иштеп жүрүп, азыр аспирантурага өтүш үчүн даярданып жаткан. Экзаменди Москвадагы бир илимий институтка барып бермек. Ошондуктан сыноодон сынып калбайын деген ойдо, тийиштүү сабактарды ой элегинен өткөрүп отурганда, бая аялы келип, "Жүрү базарга, кечинде үйгө мейман келет" деп сетка меткаларды даярдаган. Күйөөсү ачууланып, "Мен экзамен бергенче мейман сейманыңды кое турсаң боло" деп көздөрүн алайткан. Анда жубайы тикчириңдеп, "Мен деле сендей сүйлөгөн сөзгө иштеген ишке кишимин. Эс алыш катарында деле барып келсең" деп өжөрлүгүн көрсөткөн. Ошондо сырттан Зубайдат кирип, анын күйөөсүнүн кежейгенин байкап, эрте күндү кеч кылбай батыраак барып келе койгула, мен полдорду мизилдетип жууп берейин деп, кире бериште ушаланып жаткан чүпүрөктү алып ваннага кирди. Кенже редактордун күйөөсү 3-чү кабаттын тепкичинен төмөн түшүп баратып, "Атайын экзаменге даярданайын деп, эки баланы айылга апама жиберип, ар мүнөттү эсептеп отурганда ушул кылганың чекирик" деп күбүрөгөн. Кенже редактор жука эриндерин эпилдетип, "Мен деле сени эл катарынан калбасын деп, жакаңды кирдетпей жууп, кийимиңди ütүктөп, иш кылып жүрөм. Көп күңкүлдөп ичтен кемиргениңди койчу. Деги мага эмне жаргал көрсөттүң?
Сага башка ошор менен 2 баланы удаа түрөп, колум ороочулго жуугандан бошободу. Элдин аялдары эртең менен бир көйнөк, түштө бир көйнөк кийип базарга барса, Волгага түшүп, жыргап эле жүрүшөт. Шоору арылбаган кишинин шоору арылбайт тура. Кудай мени күйөөсүнүн жемесинен дагы кутултпады, деп бултуктаган. Күйөө кенже редакторду желкеден ары койгусу келген, бирок кое албай кекер жымыйып: "Эй, чачы узун эрди жука шайтан. Колуңдан келген ишти иштеп жатасың. Отун алып, суу куюп, белиң ийилген жок. 4 бөлмөлүү үйдө турасың. Өңгө болбосо дагы нан келен, кийимиң бүтүн. Мындан башка дагы сага кандай жыргал керек?" деген. Кенже редактор кандай сөз менен кайра кайрылып, эрин жараларын билбей: "Сен дейнеме катындын баркына жетмек беле?" деп айласы кеткенде бет тырмарлык кылган. Күйөө ниетинде: "Сага да бир жаза бардыр. Кудайдын өзү сыяктуу Толстойдун жалгыз барагын окуп, жарымына чыкканча уктап калып жүрүп, сен кимдин баркына жетмек элең" деп ойлогон. Анан бир аз тунжурап: "Мүмкүн сен даңктын чокусунда алды ийленсем дерсиң. Мүмкүн сен элдин эң алдында болсом дерсиң. Бол. Колуңду ким кармап жатат? Эч ким. Биздин бактыбыз мына ошондо" деп бүтө калган тамагын жасап: "Мүмкүн мен жана балдарым сага тоскоол болуп жатсак ачык айт. Сага толук эрк беребиз" деген. Кенже редактор күйөөсү ага табышмак айтып жаткансып, сөздүн төркүнүн түшүнбөй: "Сентиментиңди койчу, бүгүн конокторду жакшы узаталы. Ой, алар жерде жаткан коноктор эмес" деп кыжың-быжыңдын аягын кумга сиңген суудай кылган. Ушундан соң күйөөнүн оозундагы сөзү желге учкансыган, бирок айлампага биринчи чумуп, анын кайсы жери коркунучтуу экенин байкаган киши сыяктуу эрди жука тепилдеген зайыбынын коркунучтуу жерин туйгансып калган. Дыйканбек кабинетине көпкө отурбады. Киреберчтеги коридорчодогу пол жууганда кир суу чачырай берип, текчелүү тумпучкасынын жерге жакын жагы карарып кеткен күзгүгө киши жокто улам чыга калып көрүнүп, өзүн бүгүн биринчи жолу сынап жаткан өңдөнүп, оң сол капталынан бет маңдайынан кайра каранды. Топчумурун кызматкер муну байкап калганда, Дыйканбек көздөрүн кытмыр күлүңдөтүп: "Сиз деле мендей улан кезиңизде таш күзгүнүн маңдайында далай тургандырсыз, деп шыпылдады. Тиги кызматкер укмаксам болуп унчуккан жок. Бөлүм башчыгына бул сөзгө кулак кагып: "Капырай, жеркеси таз балапанча, кыржык мойнуңду койкоңдотуп, күзгүгө каранбай эле менден сурасаң, кебете кешпириңди таш күзгүдөн дааныраак айтып берем" деди. Алиги кызматкер алдындагы гранкадан башын көтөрүп, күлөр күлмөксөн өңдөнүп, уурттарын бүлкүлдөттү. Дыйканбек кыңк-мыңк этип, сөз таба албай эшикке чыкты. Ал үйүнө келсе, Дина душка төшөп, чачынын суусун кургатып жатыптыр. Зайып күйөөсүнө сумсая: "Ал дагы чачыңды үрпөйтпөй, чач тарашка тегиздетип келчи" деп өзү кийим кечектерин ütүктөй баштады. Дыйканбек чач тарашка келсе, келечекте өзү менен Динага илимий жетекчи болчу түйүлгөн философ буркуюп отуруптур. Жаңы тегиздетип бүткөн чачына буркуратып, атыр септирип жатыптыр. Ал столдон туруп чөнтөгүн сыйпалаганда Дыйканбек: "Мен эле төлөп коеюн" деп касса жакка басты. "Эй жигит, төлөй турган болсоң, чүмчүңдөтпөй, 1 сомуңду тигилерге таштап кой" деди. Дыйканбек көккө көтөрүлгөн торгойдун канатындай жепилдеп, болгон 1 сомун чач алгычка таштап, философ менен кошо чыкты. Тамакка лыкыя тойгон философ оозунан коньяктын жытын буркуратып: "Ой, эмне, сен чач алдырбайсыңбы?" деди. Дыйканбек уялган кишидей кирпиктерин эпир-сепир ирмеп: "Мен чачымды алдырып жүргөн мастер жок экен, эртең алдырам" деп таптакыр ойго келбеген сөздү айтты. Тюлен философ: "Ошондой да. Эмитеден өзүнчө мастерге алдырып жүрсөң, укусуң укмуш го" деп компоюп, ар жакта күтүп турган таксиге ыңгырана отуруп жүрүп кетти. Дыйканбек үйгө киргенде Дина агыш боз түстөгү көйнөгүн кийип, күзгүгө каранып, көйнөк көк жездей өңүн кичине ачып жараша түшкөнүнө көңүлү жайланып: "Ой, сен чачыңды тегиздетип келдиңби же жокпу?" деп чормое күлүмсүрөдү. Аялынын күлүмсүрөгөнүн көрүп, Дыйканбектин да ага ичи жылып: "Байбиче, мен чачымды алдырбасам да алдыргандай болдум. Жанымдагы 1 сом менен философтун көңүлүн алып койдум" деди. Тюлен философтун атын укканда Дина селт этип чочуп кетти. Анан билмексенге салып мостоюп: "Кана, кеттикпи?" деди. Ичкүптүрүк менен айтылгансыган Динанын доошунан Дыйканбек эркекке кийиктүү тарынгансыган учкунду туйду. 2 кашынын ортосу аварияда айнек шалап кеткенсип жыраланып бүтүрөйдү. Дина ниетинде: "Ах, чочко, өзүңдүн далайчылага онаганыңды унутуп, мени коркуткуң бар дегенчелик кылып: "Эмнеге курушуп калдың? Мен сени эр кылып жүргөнүмө Кудай десең" деп эриндеринин учтарын титиретти. Дыйканбек столдун үстүндөгү үтүктөлгөн ак көйнөктү кийип,
көзүнүн асты менен Динанын кебетесин байкап, «Кой, бул нервный канчыкка теңелбейин, буга теңелсем иштин баары бузулат» деп ойлоп, күзгүгө каранып, жака башын оңдоп жатып, «О, кайран байбичем, көйнөктү жаңы жаган кардан да аппак кылып жуупсуң, кабагым ачыла түшпөдүбү?» деп сыртка чыкмакчы болду. Анын аркасынан Дина басты. Сыртка чыкканда Дина аялдаманы көздөй бурулса, Дыйканбек жок жерден зыкымданып, «Бир сомуңду аябай эле койсоң, таксиге чыга алалык. Кокус директордон кийин кечигип барса куят» деп туягын ташка урулган сокур атча оң бутун сол буп көтөрүп тетири бурулду. Алар такси кармашып темир жолго катар жаткан чолок көчөдөгү 4 кабат кызыл кирпич үйдүн жанына келип түшүп калышты. Дыйканбек кайсы подъезден кирерин унутуп калып, үйдү бойлой акырын кулагын түрүп барып, кайсы үйдөн кандай добуш угулар экен деп тыңшаса, «Ал дагы салатты төргө бекер койгон турбайсыңбы?» деген Зубайдаттын үйү реңсей солкулдай кишенеген жаш бейникиндей шаңгыр түнү кылды. Болду, ушул квартира экен» деп баш бакты. Терезеден угулган аялдын шаң күлкүсүнө Динанын ичи тарый түштү. Эмне үчүн тарынганын ал өзү да билген жок. Кенже редактордун күйөөсү ашканадан чыгып келатып, эшик такылдаганда кайрыла калып калган ачып, болор болбос толгоно тармалданышкан жылбырскы сары чачын сол манжалар менен үстүрт сылап, келген кишилерди кирдей албай иренжигенси де. Анан «Жогору өткүлө, бутуңарды чечпей эле койгула» деп айласыздан кичпейилденди. Кенже редактор тамак ашкармаган колдорун фартугуна арчып, кара көздөрүн моймолжоп, «Ай, ырас убагында келбедиңерби? Бир аз отура тургула» деп кымыңдап күлүп, кайта ашканага жүгүрүп барып, терезенин кычыгына 4 бурчалакандай күзгүнү коюп, каштарын сөмөйүнүн уштары менен сылады. Эгине жабышып калган жашыл калемпирдин кабыгын чыпалаганын учу менен чыгарып жаткан Зубайдатка «Ай, Дыйканбектер келишиптир, эми тигинин качан келет?» деп чыканагы менен нукуду. «Ал келбесе келгендерди сыйлай беребиз да» деп Зубайдат кимгедир тарынган өңдөнүп, оң уртун жыйрап бөрсөйтүп, ашканадан чыгып келип, Дыйканбектер менен баш ийкеши учурашты. Кенже редактордун күйөөсү ваннанын ичин тазаламыш болуп, ошол жакта күпүңдөп жүрүп, Дыйканбек менен Динадан ичиркенген сезимин жок кыла албай убараланып жатты. Чүпүрөктү алып, ансыз да таза ваннанын ичин сүртүп киргенде, тигилерге болгон жагымсыз сезими унутулуп, башын көтөргөндө, кайта эле Дыйканбектин жылт-жылт эткен арам пөш көздөрү, азыр эле уу чачып жиберчү сургулт жыландай ызырынгансыган Динанын кебетеси элестеп, буларды чакырса, директор эмне үчүн өз үйүнө чакырбайт деп кыжырланды. Анан «Кой, эптеп эжил-межил болбой узатып жиберейин» деп ваннадан чыкты. Чыгаар менен алтын алкактуу көз айнегин бет арчысы менен сүртүп, киребериштеги кууш аянтчада турган директорду көрүп, «Рас болбоду келгениңиз, төргөтүңүз» деди. Дыйканбек отурган столунан ыргып туруп, «Жогору өтүңүз, аксакал жогору» деп желки болгонсоп, астыңкы үстүңкү эриндерин эпилдете жалап, жетеп бүлөнүп отуруп, жешилген кыңырыктай жойкоктоду. Зубайдат ашканадан башын кылтыйтып тыңшады. Директордун келгенин, капыстан бактын бутагына кыргый коно калганда, андагы чымчыктар чыр-пыр этип топ-топко чачылып, дымый түшкөнсүгөн тынчтыктан туйду. Үйдөгүлөрдүн «Келиңиз, төргөтүңүз, ысыкта тердеген жоксузбу» дешип, башаламан сыпайыгерчилик көрсөткөнүнөн билди. Ошондой киши менен көңүлүнүн жакындыгына жыргай сыймыктанды. Директор төргө отурган соң, андан бир столулдай оң тарабына Дина, андан төмөн Дыйканбек жайланышты. Алар отурушаар менен кенже редактордун күйөөсү баятан бери ашканадан чыкпай жүргөн Зубайдатты чакырып келип, ал келин болсо да аны көтөрө чалып, «Кыздын 40 чачуулу» дейт деп өзүнүн өйдө директордун сол тарабына отургузду. «Эми тамакка караңыздар» деп столдун үстүн көрсөттү. Дыйканбек мындай мейманда биринчи болушу эле. Алча, чие, дан куурай, кулпунай, помидор, бадыраң, икра, балык, колбаса, сууга кайнатылып арчылып коюлган картошка, муп-муздак жуулган май, атайын жел менен үйлөп койгонсоп, кармаса бармактын учун артка түртүп былпылдаган тандырнан, күмүш менен бууланган ак шалпар жоолукту аркасына ала салдыра таштап койгон суналган сымбаттуу келиндерче кайран шампан, башка арак, коньяктардын ичинде маң каяк ой коет. Столдун аяк жагына келип отурган кенже редактор: «Сиздерге окшогон арстан жигиттер өздөрүнө жарашчу ичкирик ичпесе болмок беле?» деп эки уртун чуңурайта күлдү. «Аяш туура айтат» деп Дыйканбек астындагы рюмканы арак куйсун дегенчелик кылып жылдырды. Дина «Мен эч ичкирик ичпейм» дегенсеп
аракта, коньякта, шампанда куйдурбай, рюмкасынын оозун тырмактары кызарта боелуп, жалтылта талакталган узун манжалар менен калкалай берди. Бирок бардык рюмкаларга тийиштүү ичимдиктер толтурулган соң, директор өзү барпайган колу менен шампандын чоң бөтөлкөсүн белинен кармап, мынабу шампандын кыргыздын максымынан айырмасы аз эле. Муну королевский напиток дейт. Өзүңүз да королевадай суйкайган аяш экенсиз, деп Динанын рюмкасына толтура куюп койду. Дина орсок тиштерин жаап, оозун ачпай, учтугуй кырдач мурдунун таноолорун кубардып, компоё күлүмсүрөп, каршылык көрсөткөн жок. Алтыгүл басмага келелик жатып, ушунча кадыр-баркка жетишип, бейиштин төрүнө алып келгендиги үчүн Дыйканбекке аялдык чын ыкласы менен ыктап, ушундай күйөөгө тийген мен да оңой эмесмин дегенсеп, өзүнүн баасын тегеректейлерге билдиргиси келди. Кенже редактордун күйөөсү үй эсилик кылып, рюмканы колуна алып, кайсы күнү шарап ичип, кайсы күнү аялдын ак тамагын жыттасам, ошол гана күндү жашадым деп эсептейм деген жазууну көз айнектин ар жагындагы директордун көгүлт көзүнөн окуду. Анан коюлуунан чырмооктой чытышкан капкара чачын билектей кылып бир өрүп, сол мамагынын үстүнө бош таштап коюп, комдөбөнүн дарбызындай чатырап, күн чубагына өмүр бою тойбоочудай болуп отурган Зубайдатты карап, мен мына бул Зубайдат үчүн ичип жибергим келип турат. Бирок байбичемдин сузгусу чекеме шактый түшөбү деп коркуп турам, деди сөзүн тамашага чалып таштап. Анан, кана эми туугандар, ушул жерде адам катарында баш кошуп отургандыгыбыз үчүн алып жиберели, деди. Рюмкалар шыңгыр тийиштирилип көтөрүлдү. Жана кенже редактор күйөөсүнүн бир сөзүн жоопсуз калтыраганга өкүттө калгансып, күйөөсүнө каш кагып, ай менин сузгум канча жолу чекеңе тийип жалтак болуп калдың эле бечарам. Рюмкаларга толтура куй, сага кошулуп Зубайдат үчүн көтөрүп жиберели. Ичимдиктер коюлуп жатканда үн-күйөө тартып үлүрөйүп отурган Дыйканбек гүлчелген бука чарча башын өйдө кылдый чулгуп, кенже редактордун күйөөсүнө, кокуй, аял затын өзүңүзгө өчөштүрмөңүз, алар акыры бирди кылат, деп сөздөрүн чорт бөлүп, олтургандарга бир сөзү түшүнүктүү болсо, бир сөзү жеткиликсиз болуп, мыңкыл-тыңкыл сүйлөдү. Кенже редактордун күйөөсү дан курайдан чай кашык менен сузуп, таңдайына салып шимип, иштин ак карасы болот, акты ак караны кара кылам деп өчөшсө, катын кара жанын жеп алат, деп аялына жасалма жылмайып карап койду. Кенже редактор шаштарачка кырктырып, толкун кылып тармалдатып койгон чачын маңдайынан ары бир нерсени сезгендей купуясылап, от менен да, чок менен да иши жок байоо жаш келиндерче моймулжуду. Туугандар, кана эмесе, Кудай эркек аял деп бири-бирине өчөштүрүп, мышык чычкан ойнотпосун. Ошон үчүн көтөрбөйлүбү? Олтургандардын ачык болбосо дагы астыртан жанданган күн карамалы калпечтери, алдыдагы дүйү мазем тамагаш, ак буудайдан тартылган көк кашка арактын таасири жанын жыргатып, ымшып, тердеп отурган директор, Сайнажан, бүгүн сөздүн атасын айтты. Бул тост үчүн ичпесек, ичибиз өтөт, деп көтөрүп жиберди. Столдун тегерегинде жалаң эле Зубайдат менен Сайнанын уйкашкан аттары кайра-кайра айтылып, өзүнүн аты көмүскөдө калып жатканына Динан кумсарды. Өңдүү түстүү аялдарды жек көргөн ичинен сызмасы кармады. Аба жетпей бараткансып, терең дем алып отурду. Муну Дыйканбек байкаган жок. Ал өзүн мейманда эмес, кезектеги бир жеңишинин майрамында отургандай сезди. Алтыгүл Динанын жанында отурганын унутуп, кып-кызыл татынакай алманы мандалактын гүлү кейиптентип, оштонтуп кесип, олтургандардын алдына койду. Анан, ыймансыз менен ымдашпа, асыл кеч жөнү бир башка деп тейлгертен ата-бабабыз тоготерин айтып коюптур. Кудай бүгүн бизди Зубайдат менен Сайнадай асыл кечтер менен бирге отургузганына шүгүрчүлүк кылып, ушул чөйчөктөрдү да оп эттирип койсок кантет, деди. Мылтыктын кароолу мейлегендей сол көзүн чала жумуп, оң көзүн үлүрөйтө жымыйып, директорду кучактап өөп жиберчүдөй эзилип, анын алдындагы стаканын кармап ийилип сунду. Директор көз айнегин алып, столдун чекесине коюп, ордунан шашпай олжуй турду. Жолдоштор, бул тосту туруп ичели. Жайсаң аксакалдай кадырман карыянын күйөө баласы ушундай эле сүйлөйт деген да. Сайнанын күйөөсү бир нерсе айтмакчы болуп, оозун таптап баратты эле, аялы жеңинен тартып токтотту. Дина чын эле менин атам элдин баары сыйлаган абройлуу киши экен деп ишенип, колундагы шампанын шыпкай жутту. Дыйканбек болсо бүгүнкү жеңишинде кайнатасынын кадимкидей үлүшү бар экенин аңдап, директорго, аксакал, сиз урматтаган папамдын кызы, келиниңиз Динатай тост көтөрсө кантет, деп аялынын оң чаканагынан ордуңан тур дегендей эркелете жөлөдү.
Дина атайдын мага келиндигинен карындаштыгы жакын, деп директор Динаны көз учкуну менен кемшейген эгинен өйдө көтөрүп, эркелеткендей болду. Дина өзүнүн салмагы бул жердегилердин баарынан оор экендигин эми сезип, сурданмасы жазылып күлүмсүрөп, директорго жүз буруп: "Агай, сизди мурда эле тааныш элем. Кантсе да папам эски киши эмеспи? Өзөрөнүбүздөн өсүп келаткан жигиттердин бири деп айтып калар эле. Ал түгүл мамама сиздин атыңызды айтып, өзчү киши өз козусунан кочкор салат деп сүйлөп жатканын уккам", деп күлдү. Бул тост күүдүү күлкү менен ичилди. Сайнанын күйөөсү аракты шыкап жибергенден кийин чуңкур көк көздөрүн кыбыңдатып, жаагын таянып шалдайып, сүйлөнгөн тостордун уңгусунан бир жыт сезгенсип ойлонуп отуруп калды. Сайна конок сыйлап отуруп элден мурда мас болот дегенчелик кылып: "Менин күйөөм ушундай. Арактын даамын татса эле ушинтип канаттарын жайып калчу балапанчиктерден", деп эрине тыңсынды. "Эй абышкасы, канатыңды жайба, меймандарды ичир эле". Күйөө колун жаагынан алып: "Ай, оңбогонураак алды кетирип баратпайбы?" деп рюмкаларга кайрадан жиндерди куюп жатып: "Жана Дыйканбек туура айтты. Сиз көңүлүңүзгө албаңыз. Дина аяш. Тамаша үчүн айтып жатам. Бул Зубайдат Сайнага окшогон бийкечтер менен Кудайдын отургузганына шүгүрчүлүк. Мындай сөйлөткө жетиш үчүн Дыйканбектей, кала берсе мендей түлкүнүн айлакерлери, жигиттин майлакерлери керек. Кана, Зубайдатчик, алтын болбосо да күмүш шилекейиңди чачыратып койчу", деп ага үжүлөй ийилди. Олтургандар күлүп калышты. Зубайдат уюлгуган кара чачтуу башын булак эттире көтөрүп: "Майлаке сайлекелерин билбейм. Айлакер жигиттерди алтаң-талтаң кылып, аркабыздан бир каратпасак жашап не керек? Кана эмесе, силерге окшогон айлакер жигиттер үчүн", деп оюн чындап, узун кирпиктерин кылыктан айырмап, ар бир эркек менен кагыштырды. Эркек аттуулар рюмкаларын шыпкап ичишип, түбүн карашып тамшанып калышты. 2-3 секундтан кийин директор эми эсине келгенсе вилканы коомсоо кармап, Зубайдатка ачуу басар сунду. Башка эркектер ага закуска сунганга батынышпады. Муну алдырдан байкаган Зубайдат ар кимдин алдындагы вилкаларын алып, олтургандарга өзү закуска берди. Ал бул билгичтиги менен өзүнүн кичпейилдүүлүгүн көрсөтүп жаткансызса да, чындыгында өзүнүн башкалардан өйдөлүгүн, директор менен мыктылыгымдан көңүлдөш болуп жүрөмүн дегендей кыязды билдирди. Дыйканбек Зубайдат сунган закусканы жеп атып: "Колхоздогу карлар жылкынын зээри болот. Жакшы ат минген жигитке жакшы кыздын көнү түшөт деп айтышар эле. Азыр бийликтин зээри болот. Жакшы кызматтагы, түз айтканда, бийликтеги жигитке маралдай керилген сулуулардын көзү түшөт" деп ниетинде терең ишеним менен өзүнчө бүтүрүм чыгарып отурду. Бешиктен бери чыга электе Мейлханга үйлөнүп, чоң кызматка жетем деп жүрүп, сүйөм деп сүйрөлгөнүнө карабай Мейлхан бышкырып койгон соң, суру жыландай муздак Динаны кучактап, бийлик дегенде сүйүү деген табияттын таалай кумарынан аша кечип отурганын ойлоду. Бирок өзүнүн жаратылышында бийлик дегенде ак караны, адал арамды карабай, кандай ыпластык болсо дагы бара бере турган кумар көйлүктүн бардыгын ойлогон жок. Дыйканбек Зубайдат берген закусканы аймап жиберип, тарелкадагы тооктун санын үзүп чулуп чайнап, аялына карап да койбоду. Дина көзүнүн кыйыгы менен Дыйканбекти серптеп, ичинен токон чанып кеткенин, а дегенде кара далы кыз, анан жайыл шейшеп катын болуп калгандан көрө, ит болсо да, куш болсо да ушунун этегин кармайын деп, өзүн өзү зордоп, көңүлү чугун Дыйканбекке күрмөп койгонун ойлоду. Шампандын күүсү менен өз тагдырына өзү ызаланып буктанып, ыйлагысы келип баратканда көңүлүн алагдылантып, алдындагы боржоктоп кайнап турган шампандан уртады. Сакал муруту эрбейип-сербейип, суюк чыккан сары чийкилөңүнө ыбыр-чыбырланып, майда бырыштар ичак түшкөн директор ала күүлүктөн булуңгур тарткан көзүн үргүлөй жумуп термелип отуруп, эч кимге сездирбей, Динанын көкүрөгүндөгү тымыган оюн алаканына жазып алгандай окуду. Динанын алдындагы шампанды алып: "Мунун жери чыгып кетти", деп бош стаканга куюп таштап, өз колу менен жаңы шампан куюп алдына коюп: "Дыйканбек мырза, эр жигит любой чокуга кыя жол менен чыгат" дегенде, Дыйканбек чайнаганын токтотуп, колундагы сөөгүн тарелкага коюп: "Туура айтасыз аксакал, туура айтасыз", деп күпүңдөп-сүпүңдөп директорду жүздөдү. Директор рюмкасын шашпай алып кыраат менен: "Силер жаш эмессиңерби? Силер өйдөлөйсүңөр. Биз ылдыйлайбыз. Маселен, Дыйканбек мырза, сен өйдөлөп баратканда Динадан артык өбөк табылбайт. Мен ылдыйлап баратканда үйдөгү жан кемпиримден артык жөлөк табылбайт. Ошондуктан Динатайды жакшылап урун", деп колундагы рюмкасын сол колуна ала коюп, Динаны жаш балача маңдайынан сылап: "Эмесе ушун үчүн", деди.
Зубайдат рюмканы эрдине тийгизмексентип кайра коюп койду. Ниетинде ал директорду үйүндөгү жаман кемпирин эскерип койгондугу үчүн жактырбай, көңүлдөшүн өз аялынан кызганды. Дина муну этибарга албай, "Сиз бизге окшогон аялдардын күйөөлөрүнө тирек болушун каалабайсызбы?" деди эле. Зубайдат ат корсунуп, "Апей замандаш, бул тосттун сиз үчүн көтөрүлгөнүнө баа бербей калган турбаймынбы? Кечиресиз", деп рюмкасын алды. Ашканадан улам жаңы ысылыктарды ташып, бошогон тарелкаларды кухняга алып барып жууп, столдун сөөк саак, жемиштин данектери чогулуп калган жерин сүртүп, кээде кепке аралашса, кээде аралашпай жүргөн Сайна Зубайдаттын Динаны какшыктап калганын туйду. Экзаменге даярданып, Сайнанын ээн баштыгына кыжынып, келген меймандардын таш тешери акылмандыктарын аңдап отуруп, нерви чыйралып, удаа ичилген арактан кийин дүрт этип тутана албай, рюмкасын кучактап, ыйлап жиберчүдөй көздөрүн жүлжүйтүп, куш уйку салымыш болуп, столго өктөп отурган күйөөсүнө Сайна, "Эй, көзүңдү ач эми, этти чыгаралы", деди. Сайнанын бул сөзүндө Зубайдат менен Дина чекилдеше кетишип, чатак чыкпасын деген коопсуну, күйөөсүнүн мажүрөлүгү үчүн Дыйканбектен уялуу бар эле. Аялынын коржойгон бир кактоочулуунун алдында кемсинткенин, анын сүйлөгөн сөзүнүн илебинен сезип, Сайнанын күйөөсү акырын ордунан турду да ваннага кирип, колун самындап жууп, бир ооз үн катпастан эшикке чыгып кетти. Күйөөсүнүн кетип калганын адегенде Сайна сезбей да калды. Столдун үстүн ным тряпка менен сүртүп, ашканага кирип, ваннага баш багып, ошондон соң күйөөсүнүн кетип калганын билип, ниетинде ал шумшук кишинин баркына жетчү бере деп ал буттанып алды. Эт асылган казандын отун өчүрүп, меймандарга келип, "Эй, кечирип койгула, аракта ичкенди билген кишиге жарашат тура. Менин ойронум мас болуп эшикке чыгып кетиптир. Жүрө Дыйканбек, сен деле эми бул үйгө бөлөк бөтөн эмессиң, этти чыгарышып кой", деди. Дыйканбек, "Ошентейин баксакал", деп кирпиктерин чири көрүккө конгон чымынды муруттарындай ирмегилеп, директорго өжүлөп титтеди. Сайнанын күйөөсүнүн кеткенин директор капарына да алган жок. Анткени ага иши түшөр эч кандай жагдай жок болчу. Дыйканбек ашканага кирип, колун самындап жууп, ак майлыкка арчыды. Казанда бооркулдап кайнап жатып, тымый түшкөн эттин оркойгон сөөктөрүн депкир менен улам жогору көтөрүп, манжаларынын учу менен сүйөп, Сайна кармап турган жайпак табакка салды. Кээде эт өтө ысык болгондуктан колун кайра тартып алып, бармак сөмөйүнүн баштарын өф деп үйлөп, эт чыгарып жатканда, Сайна үчүн Дыйканбектин меймандыгы унутулуп, качандан берки ишенимдүү сырдашындай сезилгенсип кетти. Үстүнөн билинер билинбес ирелеңдеген боонун илеби сызылган, эт салынган табакты Дыйканбек столдун чок ортосуна коюп, көк саптуу узун бычак менен ары бери устукандап жиберип, "Алыңыздар", деп ооз учунан көпчүлүккө кайрылып, көзү менен директорго өзөлөндү. Директор Дыйканбектин ушул көз карашын урматтап, чиркейин, адамга жакшылык эле тилеп, үйрүлүп түшүп турган ушундай жигитке бербеген Кудай кимге берер дейсиң деп, мурдагы ойлорунан бөлөкчө ойлонду. Өзү ордунан каадалуу каалгый туруп, ар кимдин алдындагы рюмкаларга ичимдиктен толтура куйду. "Атайын силерге багышталган тамакты ичсеңер, жесеңер", деп чын жүрөгү менен чабылып отурган столдун аягындагы Сайнага директор олутту карап, "Айланайын Сайнажан, ылайым ушундай адамгерчилигиңден кайтпа, дасторконуңа береке берсин. Бирок мына биздин арабызда жайсаң аксакалдын күйөө баласы Дыйкаш отурат. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр. Дыйкашты көптөн бери байкап жүрөм. Дыйкаш пайгамбар эмес, Кудайдын өзү сыйлай турган жигиттерден экен. Келгиле, ушул чөйчөктү Дыйкаштын ден соолугу, ишиндеги ийгилиги үчүн" деп, бар пайган колунун учунда королу чымчыктай чок чай конуп турган рюмканы көтөрдү. Сайна столду айлана басып келип, бир жагын ачса, жука ириндери бири-бирине тийбей, автомат аткандай быдырап, жер-жеберге жетчүдөй жеп жебетип, "Сиздин күйөөңүздүн салтанаты үчүн тост көтөрүлүп жатса, ичпей койгон турасыз", деп Дина менен рюмка кагыштырды. Дина фужердеги шампанды кап ортосуна чейин уртап, Сайнанын атайын келип, рюмка кагыштырганынан анын көз карашы Дыйканбекке өзгөрүп калганын байкады. Ошондо ичи тырчып, фужердеги шампанды жарым уртаган бойдон жерге койду. Мүлжүп жаткан устуканын тарелканын бетине коюп, шакылдатып эт туурап кирген Дыйканбек, "Анын эмнесин жерге коесуң? Ичип жибербейсиңби?" деп чыканагы менен Динаны укуду. Дина фужердеги шампандын калганын уртады. Ал Дыйканбек укумактан чукуса да ичпей коет эле. Тиги салаваттуу, ажайып отурган директорду сыйлады. Дыйканбек колундагы булчуң эттин тууралганынан калган
түп кесерин отургандардын алдындагы тарелкаларга тегиз кесип салып, рюмкаларга ичимдиктерден куюп, директорго күлүп агып: "Аксакал, келер сөздү келин айтат дегендей, бир сөздүн неби келип турат. Айтып койсом кантет?" деди. Директор колун майлыкка арчып, сол чыканагын столго таяп, оң колун эркин шалдайта таштап: Айт" деп мурдунун учун көтөрдү. "Анда Аксакал" деп Дыйканбек шамдак айланып: "Мына менин маңдайымда тескейдин тармал арчасындай көргөн көздү кумарлантып Зубайдат отурат. Ушул Зубайдаттын саламаттыгы сайдын мөлтүр суусундай шар көңүл үчүн көтөрүлбөйлүбү?" деди. Зубайдат рюмкасын алып жатып: "Ай капырай, мага окшогон күйөөсү жок аялга да ар тамгасына алтын төлөй турган сөз арналат экен деп жасалма кылыктанып, кашын кагып, Дыйканбек менен рюмка тийиштирди. Ушул жосуну менен Зубайдат Дыйканбекти кемсинте көкөйлөгөнүн Дина дароо сезип: "Дыйканбектин бул алтын сөздөрү кимдерге гана арналбаган?" деп фужердеги шампанды шыпкай жутtu. Дыйканбек Динанын кыстырынды сөзүнө кулак какпады. Өзүнүн көтөрткөн тостуна өзү маашырланып, рюмкадагы аракты уруп жиберип, аркасынан ачуу басарды ап сугунду. Анткени Зубайдат канчалык каш кагып, сес көргөзүп, өйдө сүңгөнүп койгону менен мактоо сөз көпчүлүк пенделерге жагарын Дыйканбек закон катары билчү. Дыйканбектин сөзү Зубайдаттын көңүлүнө кандайдыр бир деңгээлде коно калганын Дыйканбек гана эмес, директор да сезди. Анан ара кала чакмак кылып турган башына: "Бечара Зубайдат, ушунчалыкта ишенчек болосуңбу" деген бүдөмүк ой келип, Зубайдатты кызганып эмес, боорукерленип аяды. Ушул учурда Дина капыстан директордун жүзүн карай калып, дайым түйүлүп, дүрдүгүп турчу эрди жазылып, жайылып, сүрдүү көздөрү жоодурай түштү. Муну директор да, Дина өзү да билген жок. Сайына ар жактан сүзүлгөн кесме, чык, тууралган пияз алып келгенде, Дыйканбек шып колунан ала коюп, тууралган этке а дегенде кесмени салып, аркасынан чык куюп аралаштырып, үстүнө пияздан себеледи. Меймандардын алдындагы рюмкаларга ичимдиктерден мелт калт куйду. "Кана Сайна, бизге бир жакшы тилек айтып койчу. Гөлгө чумкуп чыккандай, ичкен арагыбыз кайда кеткенин билбей эле калалы." Жаргакта эриндерин иймегендей кичине кымтып туруп, кара көздөрүн таптакыр айыпсыз кишидей күлүмсүрөтүп, колуна рюмканы алды. "Канчалык кара жанымды каршы урсам да, көңүлүңөрдү гөлдөй сергитчү сөз таба алмаспын. Бирок гөлдөй көйкөлгөн директор агайдын төрүмдө отургандыгы, мурда сыртынан тааныш болсок да, эми көзмө көз тааныш болуп калдык дегендей, кыраан ителгидей Дыйканбектин босогомдо каттагандыгы үчүн, катын албай кайын ал дегендей, Дыйканбекти агартып көгөртчү кайын журттуу кылган, ак көгүчкөндөй Динанын бүгүн ушул ак тосторгондон даамсызгандыгы үчүн, жашыбызда тең, жаныбызда курдаш бакыран көз Зубайдаттын теңине алып мында келгендиги үчүн" деп рюмканы көтөрүп жиберди. Зубайдат калың кара каштын алдындагы жал-жал көзүн жайната Сайнага жаркырады. "Анча болду бакыран көз коёнум деп койбойсуңбу?" деп рюмканы эрдине гербездене тийгизди. Сайнанын сөзүн дене башы балбырап, көлүгүп көкшүп отуруп уккан директор рюмканы ыракаттана шимип, көзүнүн кыйыгы менен Зубайдаттын кылыктуу гербезденгенин элжирей карап, рюмкадан оозу бошоор менен Зубайдаттын астындагы чекеси көгүш сызыктуу тарелкага табактагы тууралган эттен салды. Дина Зубайдаттын эркелей гербезденгенин ичинен жактырбай кумсаңдап, бирок өзүн эркин кармай албай басынып, тарелкасына эт салып берген Дыйканбекке: "Жетишет, анчанын баарын ким жейт?" деп чукчуңдады. Дыйканбек Динанын чукчуңдаганына көңүл бурган жок. Бул Сайнага жагып калды. Ал: "Келген мейман берген тамакты жакшылап ичип жеп кетсе, үй ээсинин көңүлү курсант болуп калат. Аянбай жеп ичсиңер" деп жука эриндерин кымыйтып жымыйтты. Дыйканбек Сайнанын сөзүн эп көрүп, башын ийкеп, 5 бармактан дембедем алып, Динанын эт жеп, же жебей жатканына таң азарланбады. Тамак жээлип, кол жуулуп, чай ичилип бүткөндөн кийин директор менен Зубайдат үйдө калып, Сайна Дыйканбек менен Динаны узатып, темир жолдун астынан өтчү туннелге чейин келип калып калды. Экөө жалгыз калганда Дина: "Жетип түндө мас болгон бирөөлөр жолугуп, ыза кылып кетпесин, такси карма түшүп кетели" деди. Дыйканбек тоо жактан соккон салкын желге бырык-чырык мурдун көтөрүп быржыйып: "Тамакка кыйдык. Ушул бойдон барып жатып алганда уктай албай кыйналабыз. Бир аз басалычы" деди. Дыйканбектин бир ичкен жармага дындыйып чиренгенине Динанын кыжыры келди. "Сен түшпөсөң мен түшөм" деп зыпылдап келаткан таксиге кол көтөрчүдөй болуп баратып, кайра Дыйканбектен айбыгып кол көтөрө албады. Дыйканбек Динанын бул жалтанганына корстондонуп, катынды ушундай сүр менен башкарыш керек деп ойлоп,
өтүп бараткан таксиге эми өзү кол булгалады. Катуу келаткан такси алардан алысыраак барып токтоду. Таксист бетинин сары жүндөрү темир канат балапандын жаңгыдан чыгып келаткан жоон түтүктөрүндөй үлбүрөй түктөйгөн көк көз жигит экен. Ал мышмыйып күлүп, «Ой, кайдан?» деп Дыйканбекке эшик ачты. Дыйканбек ал таксист бала кезинде 7 класска чейин бирге окуп калган жердеш экенин байкабай, деле кичипейил шофер көрүнөт деп ойлоп, Динаны алдыга өткөргөндө таксист бир аз иренжигендей, «Ой, Дыйканбек, бул сенин катыныңбы?» деп орой сурады. Ошондо гана Дыйканбек жердешин таанып, «Кечирип кой, байкеси. Казактар айткандай, адыра аткан арак көзүмдү чарлантып жиберген тура. Ооба, булай ашың болот», деди. А таксист тамашалап, «Кудай кебетени берсе, тебетейди өз таап киет дегендей, өзүңө жараша катын тапкан экенсиң», деп машинасын асфальт менен зымыратты. Дыйканбектерди үйүнүн жанына таштады. Берген акчаны албай кетип баратып, «Баса, баягы Мейилканды көрүп жүрөсүңбү? Ал эри менен ажырашып кетиптир», деди. Таксист узаар менен Дина, «Мейилканың ким?» деп ызалана ыйламсырай сурады. Дыйканбек таксисттен «Өзүңө жараша катын тапкан экенсиң» деген сөзүнө Динанын өпкөлөп, көзүнөн жаш кылгыртып турганын баамдап, «Ой, ошол келе сонун кебине тергесиңби? Ал кара жерге кирсин. Бала күнүнөн ушундай озар неме болчу. Мейилкан биз менен бирге окуп калган кыз. Жанагы самадур таксист ошого акедей асылып жүрүп жетпей калган», деп кабак кашын ирмеп койбой, ишенимдүү сүйлөп, Динаны колтуктады. Дина жошуй басты. Чынында таксисттин сөзү Динага катуу тийген. Анткени Дина эги кемшейип, үстүңкү кашка тиштери африкалык аялдардын иймегиндей иймейип, оозунан анда-мында шилекейи саргып турганы менен, өзүн койчулар коросунун четине жасап койгон каракчадай сөлпөйө коржойгон Дыйканбекке караганда өйдө койчу. Ошондуктан капилеттен жолуккан таксисттен жок жерден Дыйканбекке салыштырып коюшу, шампан ичип, шакарданып турган көңүлүн көзүнөн жаш чыгарагаш айтты. Анда дагы баягыда Төлөн философ менен Актайлак кафесине ушул жигиттин таксисине түшүп келген. Кокус окуя эсинде болуп, маданиятсыз таксист балп эттирип таштаса кантем деп, жүрөгү болк эткенде таксист аны эмес, кебетени кеп салып кетпедиби? Бул Дина үчүн пайдага да чечилди. Себеби арты кийин Төлөн философ менен болгон иште жанагы таксист жердештик кылып, Дыйканбекке айтып койсо, баары бир ага ишенбейт. Ишенген күнү да өзүң калп чындык ойгулаштырган бекер оз неме деп айтпадың беле деп көгөрүп, кайра бетин тутам деп ойлоду. Ушундан улам санасы тынчып, үйүнө көңүлү жай кирди. Дыйканбектин жанынын тереңинде же кубанууга, же рахаттанууга окшобогон, не болсо да көңүлүн магдыраткан сезим пайда болду. Үйгө киргенден кийин Дина чай кайнатайын деди эле, Дыйканбек болбой койду. Ваннага кирип, мойну башын жуунуп чыгып, «Батыраак бирдеме жая салчы, көзүм жабышып баратат», деди. Дина учтуу эрдим чормойтуп, мормойо жылмайып, төркү үйгө кирип кетти. Дыйканбек Динанын аркасынан кирип, жакасы ачылып жаткан көк одеялдын сыртындагы киргил шейшепти көрүп, ичиркене түштү. Дина муну алдыртадан сезип, менин төшөгүмө чыртая карап калган экенсиң го, сен жатпасаң өзүм эле жатып алам дегенсип, эрдин бүлүкүлдөтө кымырып, үстүндөгү көйнөктөрүн ылдам чечип, столдун кырына коюп, керебеттин былпылдаган зым торун шалдырата, чыйкылдатып, одеялды жамынды. Дыйканбек керебетти үрпөйүп тиктеп отуруп, Дина менен ыжылдашкандан пайда жок. Баары бир ал киргокту жуубайт. Мен орукчан ушундай катынмын. Чыдасаң жаша, чыдабасаң тигине жолуң деп, көзүнүн жашын буурчактата кумсарып, нервти жейт. Андан көрө тынчуктайын деп, ичинен кыжынып, шашпай чечинип, керебеттен берки кырына кыйшайды. Дина тизелерин болор-болбос бөгөп тетири карап жатып, «Байбиче ачууң тарадыбы» деп, качан алаканы менен арка далымды сылап эркелетип, өзүнө имирер экен деп күттү. Дыйканбек чалкасынан оодарылды. Дина эми кучактайт го деп ойлоп, сыр көрсөтүп ары бурулду. Дыйканбек кучактамак түгүл, эки колун одеялдын сыртына чыгарып, шалдайтат таштап жиберип, коңурук тартты. Динанын эми чындап кыжыры келип, төшөктөн тура жүгүрүп кеткиси келди. Бирок кет алган жок, көз илинде. Дыйканбек бая шофер Мейилкандын атын эмес, эрден чыгып келгенин айткандан кийин ал эмне үчүн эрден чыкты экен деген суроо көңүлүнө тык этип, бир чети ошондой болмок деп табасы канып, бир чети эри жок катын тобокелчир келип, эркек аттууга ыктуу жерден жолукса көзүн сүзүп, эртеңки күнүн унутуп калчу эле. Кантсыдан Мейилканга дагы бир жолуксам деп
дитин ошо ойго буруп койгон эле. Ошентип эрди катын саздак жерден көк кыртыш баскан чымындай былкылдаган керебетте уктап жатышты.